Амансыздарбы, Instagram көрүүчүлөр, каналыма катталып коңуздар. Бул видеону кыргыздардан көрсүн, өзбөктөрдөн көрсүн, казактардан көрсүн, тажик туугандардан көрсүн, бардык адамдар көрсүн. Мына метро Автозаводскаяга ушундай 4 этаждан турган чоң бир мектеп ачылып иштеп баштады. Мектептин программасына ошол диний сабактарды кошуп киргизип, чындыгында жакшы возможность түзүп берип коюптур. Куранды үйрөнөт бул жерден, окуган балдарыңыздар хадисти үйрөнөт дегендей бул жерден. Анан 3 мал жылуу тамактар берилет дегендей. Орус тилин ушул жерден 1 ай ичинде жаш балдар өздөрү эле үйрөнүп калат дейт. Анан англис тилини, анан араб тилини күндө сабак кирет дейт. Мындай айтканда 1-класстан 10-класска чейин эле уже жакшы эле свободно сүйлөп калат деген ишеничтебиз. 260 адамга, анан 300 адамга чейинки чоң бир мектеп экен да, мындай айткандачы. Анан мектепке чейинки подготовка класс сабактары да учурда болуп аттыр. Чалып байланыш толук маалыматты алсаңыздар болот. Бул маалымат менен бөлүшүп коюңуздар. Учурда чындыгында мектепке киргизүү, мектепке алуу Россияда кичине кыйын болуп атат. Мындай айтканда бул жер аябай жакшы мүмкүнчүлүк болду. Тарых сабагынан мына Сираттан дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагындагыдай кылып комнаталарды жасалгап коюптур. Өтө жогорку деңгээлде окутуучуларыбыз бар дейт туугандар. Чалып байланыша бересиздер. Эртең 8-9-дан деди, кечки 6-га чейин сабактар берилет экен. Акчаларынын башкасын төмөндө номерлор турат. Чалып толук маалымат алсаңыздар болот. Жакшылык күндөрү жолугуп жүрө берелик. Бул маалымат чындыгында пайдалуу, таратып коесуздар деген ишеничтебиз. Каналыма катталып коюңуздар. Ар дайым кызматта боло бермекчимин. Ассаламу алейкум.